Амансыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпы Кыргыз элине салам айтабыз. ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында чактыш көрсөтүүсү бүгүн театр күнү. Албетте өзүңүздөр билгендей, мына ушул Борборубуз Бишкек шаарында Казакстандан театр келип отурат. Болгондо дагы Казакстан Республикасынын Омаров атындагы Костонай областтык Казак драма театры Бишкек шаарында өзүнүн гастролун баштаганы турат. Болгондо да 3 күн бою биздин шаар тургундары жана меймандарга өздөрүнүн спектакльдерин тартуулайт. Анан дагы эң эле кубанычтуу кабар, мына ушул Костонай областтык Казак драма театрында биздин мекендешибиз Батыр Шамбет агайыбыз режиссерлук кылып ошол жерде жашап иштейт. Биздин студиябыздын кадрлуу мейманы Батыр агабыз келип отурат. Батыр ага кош келиңиз. Сизди көргөнүзгө чексиз кубанычтабыз. Ал эми Батыр агабыздын жанында Аида Супатаева айым, ушу театрдын актрисасы, ошондой эле Кымбат Абуэсханова актриса жана Жасулан Хамкожоев актер. Кош келиңиздер биздин Борборубуз Бишкек шаарына. Албетте казак-кыргыз достугу дайыма орундалып турат. Биз коңшу өлкөбүз, бирибизге жардам беребиз дегендей. Анан бул борборго келген максаты менимче Костонай областтык Казак драма театры Кыргызстанга биринчи келип атабы же мурда да келген бекен? Жок, бул Костонай драма театры Бишкекте биринчи жолу. Тарыхый сәт гастролде биринчи болуп атабыз буюрса. Анан фестивалдарда келип жүргөбүз. Жалпы биздин Омаров атындагы театр ушу эл аралык гастролдорду уюмдаштырып турат. Бир планга коюп, ушу жылда бир мамлекетке чыгып барып келүүнү максат тутабыз. Ал эми өзүбүздүн алыс эмес, өзүбүздүн жакын кошуналарыбыз Россия, Кыргызстан, Өзбекстан дегендей Монголия элдерине барып келип аткан жайыбыз бар. Бирок ушу Кыргызстанга биринчи жолу келип атабыз. Эми бул өзү деле түшүнүктүү болсо керек, ушу биздин келип аткан себебибиз ушу эки элдин маданияты окшош, жана достук окшош, тили окшош, дили окшош, дини окшош дейбиз. Бирок ошончо деле жанагы көздөн кеткенден кийин көңүлдөн да кетет деген бир жакшы сөз бар. Ошо көздөн кетпейли деп, көңүлдөн да кетпейли деп, ошо бат-бат жанагы иш-чараларды уюмдаштырып, ошо элдин көз алдында турганыбыз ошо жакшы болуш керек, анан көңүлүбүздөн кетпесе экен деп жанагы уюмдаштырып отурабыз. Эки элдин достугун бекемдеп, дагы да маданиятын токтоп турган акылды маң басат, токтоп турган сууну балыр басат дейт. Ошо биз өзүбүздүн да токтоп калбайлы деген жанагы профессионалдык чеберлигибизди да арттырыш үчүн. Буяка эми карасаңыз, эми бүгүн артисттер сахнадан бир өнөр көрсөтөт, ошондо да бул башка аудитория экенин жакшы сезинишет. Ошондуктан бир жанагы аянып калбай, ички резервдик күчтөрүн баардыгын чыгарат го деген ойдо турабыз. Ошол жанагы артисттин өз-өзүн жанагындай чоң бир аламан байгеге чапкандай болуп жанагы келип турат, жарап турат. Ошондуктан жанагындай бир кәсиби, кесиптик деңгээлдерин да арттырыш үчүн, алмашып туруш үчүн, тажрыйба алмаштырыш үчүн аябай. Театр спектакльдери келсе, башка театрларда көрөт да актерлор кандай аткарат экенин. Анан айдайым айтсаңыз, негизи эле мына ушу Костонай областтык Казак драма театры. Жалпы театр жөнүндө кыргызстандыктарга түшүнүк бериңизчи. Кандай театр? Омаров атындагы дедик. Мисалы бизде токтолуп атат, муну Чыңгыз Айтматов атындагы дейбиз го. Бул Омаров деген ким болуп, ошону түшүндүрсөңүз. Ильяс Омаров атындагы областтык театр 22 жылдык тарыхы бар. Театр Ильяс Омаров коомдук саясий ишмер. Казак элинен белгилүү өңүр ошол өрөөнүнөн чыккан, түндүк Казакстан өрөөнүнөн чыккан ишмер. Кезинде билесиздер, кыргыз казак эки эл тең бирдей Сталиндин тоталитардык режиминен кандай запкыларын көрдү эмеспи? Ошол кезде бул киши да ошол тырмагына илинген Сталиндин репрессиясынын. Ошол кезде күрөшүп эркиндиги үчүн, улуттун эркиндиги үчүн, улутчул деп
куугунтукка учураган адамдар, бирок кезинде маданий иш-чараларга өтө маданий жагына казак элинин маданий өсүп өнүгүүнү өтө көп салым кошуп, жанын салып эмгек кылган эрлердин бири болгон үчүн биздин казак театрына ошол наамды ыйгарып сактап келет. Демек адамдардын жанагы камкорлук аябай алган экен, жанагы Москвада окуп жүргөн студенттерге кийим алып берип, тамак алып берип дегендей, анан үй жок акын жазуучуларга үй алып берип, ушу аябай ушу жан тарткан боор маданий адамдар, маданий чөйрөдө жүргөн адамдардын бир камкорчусу болгон адам экен да. Анан областтык казак драма театры бүгүн дагы мынакей татынакай жаш, мыкты, таланттуу актер, актрисалар менен толукталат экен. Кымбат Абылысханова, кош келиңиз Бишкекке. Кандай келдиңиз? Кыргызстанга биринчи келишиңизби? Театрда канчадан бери иштейсиз? Рахмет, көп. Кыргызстанга биринчи рет келип отурмун, Бишкекке. Жалпы театрда иштеп жатканыма 6 жыл болду. Косна театрында иштеп жатканыма. Жакшы келдик, жол баары жакшы. Шаршамай, көңүлдүү. Актерлардын өмүрү көңүлдүү го, жолда да башка жерде де тез өтүп кетет убакыт. 3 күн тез өтүп кетти биз үчүн. Жакшы келдик, жакшы орун аластык. Бизге унап жатыр, барлыгы да Бишкекте унап жатыр, студиялар да унап жатыр. Рахмет көп. Бүгүн мынакей ушу биздин борборубуздагы академиялык драма театрынын сахнасында жалпы кыргызстандык көрүүчүлөргө демек сиз 3 спектакльге катышасызбы? Кайсы спектакльдерде ойнойсуз? Мен Чеховдун Кичкентай адамдын үлкен трагедиясында ойнаймын. Бул негизи трагикомедия. Бул спектакльде мен бир нече рөлдөр сомдаймын. Келип көрсеңиз өзүңүз түшүнөсүз. Себеби Чеховдун аңгемелеринен куралган спектакль, сондуктан да бир рөлдөн бир рөлгө ауысып ойнайбыз. Сосын Алжир спектаклинде ойнаймын. Сол 2 спектакльде ойнаймын. Эң сонун. Кыргызстан кандай жактыбы? Бишкек биринчи келип атсаңыз кандай сезимдер? Эми биздин баягы маданиятыбыз, салтыбыз, тамак ашыбыз окшош жактары көп да. Кухнясы унады, күчтүү, керемет, ар бир жерден тамак ишип көрдүк. Негизи мага унаганы жалпы жылы экен, өтө жылы. Биздин Костанайда азыр энди кичкене калың, сууктау, энди бизде суук башталып кетти. Кара суук деп айтсак, уже осень. Уже осень көп. Сондуктан Бишкек енді айта алмаймын, ыстық біз үшін. Біз қалыңмендер алып келгенбіз. Біз кәдімгі таңғалып жатырмыз. Иә, бізге соғысымен ұнап жатыр, ыстығымен ұнап жатыр. Балықшы қалпашыңыздар керек екен да. Ең соң, Жасыл мырза, қош келіпсіз, сізді да көргенсізге абдан қуаныштабыз. Негізінде баяғы театр жаңы жүздерменен баяғы өзүндағы баяғы алдыға алып шығатты, жаштық деми, сұлулық, бардығы барда. Қанша олды театрға келгеніңізге? Қайсы спектакльдерді ойдайсыз? Біздің қырғыздың қыздары сізге ашық болып барышсын, айтыңызшы. Келсін. Театрға жұмыс істеп жүргеніме 1 жыл болды. Оқу қалай бітірдік. Сол күйі Батырбек ағамыз жұмысқа шақырып алды. Сол жұмыс істегенде 1 жыл болды театрда. Негізі өзім Қостанай емеспін. Қызылорда деген облыс бар. Сол ел мекенінен болам. Бишкек өте ұнап жатыр. Айырмашылық жоқ десем де болады. Өзім Қазақстанда жүрген сияқты, Алматыда жүрген сияқтымын. Тілінде енді кішкене ғана айырмашылық бар, бірақ түсінікті де бәрі. Өте оңай жүруге, тұруға андай не жоқ, қобалжып ештеңе жоқ, бәрі жақсы, керемет. Спектакльге келіңіздер, көріңіздер. Мен Алжир деген спектакльде ойнаймын. Құдай қаласа, ең соңғы. Иә, сол. Не себептен Алжир? Өзі қандай? Алжир десе башқа республиканы елестетеміз ғой. Мисал үшін, өзі не қандайша Алжир деген спектакліміз бұл сталиндік жаңағы репрессияға ұшыраған адамдардың ұлы зиялы қауым дейміз ғой, қазақша айтқанда. Зиялылардың жаңағы аялдарын, ала өздері атылып кетсе, аялдарын да жон қойбой, балдарын да жон қойбой, аларды да түрмеге қамаған екен. Үй билесінде. Ошолана мына Акмола, мурунку Акмола шаарында, жакын жерде, азыр Малиновка деп аталат, ошол жерде лагерь болгон экен.
Акмолинский лагерь жен изменников Родины деп өздері атап алышқан. Өздері, А негізі алардын жолдоштору баягы атылып кеткен. атылып кетсе дагы алардын аялдары баары бир деле ошо ишке барат, ошентип да. Ел душманының қатынысың деген қара көрө жаап алып, анан ошолорду аябай запкыга учураткан тоталитарлык режимдин жана курбандары да, ошолордун өмүрү тууралуу, ошол түрмөдөгү азап тозагуу, көргөн кыйынчылыктары, анан кийин ошол кыйынчылыктарга төтөп берген, ошол аял күйөөңдөн баштап, менин күйөөм эмес деп жана кыйнап атса да, ошо айтпай, менин күйөөмө өздөрүнүн күйөөлөрүнө деген адалдыгын билгизип, махабатын көрсөтүп дегендей, ошо балдарды тарбиялеп өсүрүп, эрдик жасаган энелер тууралуу бир спектакльден эстелик тургуздук десек болот да. Ошондой окуя. Эң сон Айдычеке канча болду театрда иштегенсизге? Мынакей кыргыз кызы, казак жеринде, ошол жерде билим алып, ошол жерде калыптырсыз да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. 22 жыл болот театр сахнасында иштеп келе жатканыма. Ошондо сиздер Казакстанда билим алдыңыздар. Казакстанда, Алматыда Темирбек Шургенов атындагы институт, кино жана театр институту болгон кезинде, кийинден академия болуп алмашып кетти. Ошол кезде биздин министрлер 95-жылы келишим шарт жасап, кыргыз группасын, бир труппаны Ысык көл өрөөнүнөн тандап окууга тандап иргеп алды дагы, окутушту келишим шарт менен, өз ара келишим шарт менен окутуп, кайта Ысык көл өңүрүнө барып кызмат кылууга, ошондой ошол топтун ичинде кошулуп, биз Батыр экөөбүз ошол жерде билим алып, Алматыда окугандан кийин 1 жыл кайтадан Ысык көл драма театрында кызмат аткардык, кызмат жасадык. Андан кийин чакыртуу менен негизи көл өрөөнүнөн чакырганбы, окуу жайга? Набор болду ошол жерде. Ошол тараптан, мурунку министр культура жана Чолпонбек Базарбаев деген агабыз болду го, ошол киши менен ошо институттун ректору Талгат Теменов экөөнүн келишими боюнча өздөрүнүн достук мамилеси бар экен. Ошондой бир кол коюшуп, меморандум жасап, ошо көлдү тандашкан да. Ошентип окуп калганбыз ошол жерде. Анан ошол эле мугалимибиз, устатыбыз Петропавловск деген шаарга директор болуп барып, анан ошо бизди чакырып калган. Ошо биздин группабызда көптөгөн азыркы театр актёру, кино жылдызы Асхат Сулайманов деген актер менен биз чогуу окудук. Канат Шабдалиев Көл театрында, Айзада Сопуева деген актрисаларыбыз бар. Динара Абдыкадырова, ошолор менен чогуу окудук биз. Чогуу окутуп, анан Асхатты да ошо бизди чакырган болчу. Бирок Асхат эмнегедир бир себептерге байланыштуу барбай калган. Бул экөөбүз барып ошол жерде иштеп калдык. Эң сонун да. Негизи эле театрга дагы өз 22 жыл толду канча. Жалпы ошол 2000-жыл Казакстанда маданиятты колдоо жылы деп белгиленип, ошол жылдары көптөгөн театрлар ачылган. Ошо мен алгачкы барган солтүстүк Казакстан обласы Петропавл шаарында ошо казак театры ачылган. Ошол менен катар эле ушу биздин азыркы иштеп аткан Костонай театрда чогуу ачылган. Экөө эгиз театр жалпы. 2 айга, 3 айга гана кечирээк ачылды Костонай театры. Мен алгачында ошо Петропавлда актер кызматын, анан кийин режиссер кызматын аткарып жүрдүм. Андан кийин ушу театрдын башчылыгы Костонай театрынын өзүбүздүн досубуз болчу. Ошол жигит мени ушу Костонайга кел, чогуу иштейлик деген бир тандем куралык деп чакырган болчу. Ошентип ошол жерге көркөмдүк жетекчи болуп ушу 2 жыл болду. Айтпайбы биз жак суук деп, демек ал жак суук экен да, суук өртөтүшөт экен да, ал жакта. Мен тамашалап айтам, ошо Токтогулду ошо сүргүнгө айдаса биз өз эркибиз менен барган кишилербиз деп. Негизи Костонай өрөөнү каяка жакын, бул кайсы эмне менен чектешет? Челябинск областы менен чектешет. Россиянын ар жагы эми Омскта кичине арыраак барсаңар, уже Сибирдин өзү какаган сууктун ошо. Суук турбайбы? Кымбат айым, негизи Кудай буйрса, мына ошо шаар тургундары, коноктор 3 күн бою ошо спектакльге көп болгон жатышат. Абдан күтүп азыр бардык жерде жарнамалар жүрүп атат.
Костонай театры Бишкекте депчи. Анан негизи сырттан келген театрларды көп жакшы кабыл алып, буга чейин дагы Астана театры дагы келип, ошондо да барып көрүп, абдан кызыгып, чындыгында эле актерлордун, актрисалардын ойногондорун азыркы баягы жаш келечекте актер, актриса болом дегендерге дагы өзүнчө бир жакшы сезим калтырат го. Анан негизи аялдын образын жаратыш бул кандай? Азыр сиз айтып атпайсызбы? Мына Алжир деген спектакль жөнүндө сүйлөшөлүчү кыскачачы. Ошол баягы жолдоштор атылып кетсе дагы, ошо аялдарын куугунтуктап, бул баягы оор трагедия экен да, ошону элге жеткириш кыйын эле болсо керек. Ошол учурду даңазалап ошол чыгарманы элге жеткириш. Негизи кыйын дегенде биз эң биринчи пьесаны алып, пьеса дегенде бизде пьеса да болгон жок. Биз китап окудук, китаппен бастадык. Әр айелдің тағдырын оқыдық, оны зерттедік, не үшін, кім қалай, жаңағы әр әйел болған, сол жерде болған әр біздің апамыз, әжелеріміз өздерінің деректерін қалдырып кеткен ғой өмірінің. Соның бәрін зерттеп, біз өзіміз отырып, режиссерімізбен бірге отырып, барлық актрисалар, актерлар отырып, талқылап, осы өтімдау деген әңгімелерді, жаңағы оқиғаларын алып, өзіміз құрастырып, бір жүйеге келтіріп, пьеса қылып шығардық. Әрине оңай болған жоқ. Енді ол кісілердің көрген күнін біз жай ғана өзіміз көзімізбен ғана оқып біліп жатырмыз, ал оны сезіну өте қиын. Барынша сезінуге тырыстық, зерттедік, қарадық, деректі жаңағы фильмдер қарадық, интервьюлар қарадық, кітаптарды оқыдық, газет, журналдар оқыдық, жаңағы енді ол жаққа бұрынғы Алжирдің орнына барып келмесек те, әйтеуір жаңағыда барып келгендей болып, бір көргендей болып, бірақ енді оңай емес. Оны көзбен көру керек. Қымбаттың сөзіне қосыла кетсем, бұл бір жаңағындай бір көркем шығарма емес, бұл шығарма жаңағы документтері деп атпайыз ба, мемуарларынан документальный повестің негізінде бір журналист ошол Армиял Тасымбеков деген ағауыз жазып, ошолармен интервьюларды ала берген екен да. Яғни бұл документалдық мемуар деген уже документке келеткен да қатысы. Бұл документалды спектакльді да, документалды жастастырылған. Бір мемуарларынан, естеліктерінен, бір фактыларға сүйеніп барып, анан кейін ушуну сахналык нускасын жасағанбыз да. Bizde de repressiya kalgandar için mümkün Атабейт деген комплекс бар да, ошол жерде bir топ атылып кетип көмүлүп калгандайчы, бул да ошол сыяктуу тарыхый инсандар турбайбы? Ошолордун эле жубайлардыр. Станов, Жусуп Абдрахманов сыяктуу ишмерлерди акырындан көзүн жоюп балаларын, аялдарды кошо өздөрү аз келгенсе аялдарын темир торго камаган себеби үй бүлөдө очокту тутантып түндүгүн түшүрбөй кармап турчу аял киши эмеспи. Эртең баласын ары карай улантпоо үчүн, кыскартуу үчүн ошо кишилердин өмүр жолун кесип тастаа. Мындай айтканда, бир сөзүн айтканда, жанагы бир тоталитардык режим ушул аябай адамдардын ушу жан дүйнөсүн аябай жанагындай булгап, жанагындай маңкурт кылганга тырышканда. Жасулан, сиз бул спектакльде кимдин ролун ойнойсуз Алжирде? Ишенбейсиздер азыр айтса. Охранабы. НКВДшник. Эмне үчүн деп атпайсызбы? Өзүңүз көрүп тургандай жанагындай бир обаятельный бала да болчу. Ошону ошо башка жанагы спектакльдерде НКВДшта желмогуздай болгон кишилерди көрсөтө берет го. Коркунучтуу, эч нерсе айтпаган. Бирок ошол биз кичине ошол тенденцияны сындырганга аракет кылып, анан ушундай бир обаятельный, жап-жаш болгон баланы, супсулуу болгон баланы ошо НКВДшник кылып койгонбуз. Анда НКВДшникти карап эле отурушат го бар. Айтыңыз. Негизи ал баягы аялдарга жардам береби же ал ролу кандай, мисалы үчүн? Жок, жардам бербейт. Ал кайтарабы тескерисинче? Кыйнайм керинче. Сакен Сейфуллин атамыздын айелин бір өзүндүсү бар спектаклімізде.
жаңағы лагерге айдап салған. Хат әкеп берем. Сондай, бірақ қатты айтарлықтай не емес. Сіз ошондо лагердин чоң болуп атабы бул киши? Же катардагы кызматкер, кайтаруучу, жоокер сыяктуу, эң сонун. Негизи эле ошо спектакльдерден бир үзүндү уксак болобу? Эми бизде театр көрүүчүлөр, сүйүүчүлөр көп да, бизде дагы артист, сиз эми режиссер катары эмес кана. Айдыжы сиз кайсыны аткарасыз бул спектакльдерде? Сен монологың. Сиз кайсы спектакль? Мен кайсы эмелерди ойнойм? Мен бүгүн ойнойм, буюрса Султандын аты Султан комедиясында. Буюрса, Менин образым Азанын энеси деген сөз, Аза арабча Азанын апасы деп айтылат экен. Карапайым, эң карапайым элдин катмарынан чыккан, символически алган кезде карапайым кишинин элдин биримин. Бүгүнкү көрүп аткан бүткүл запкы бардык мамлекетте болуп жаткан кимдин эмесин алсак, Толстойдун чыгармасын түпкүрдө, на днесин алсак, эң түпкүрдөгү адамдардын бири катмар. Калың элдин катмарынан. Султан эмнеге аталышы андай? Султан аты Султан. Бул чыгарманын өзү негизи өзүнүн аты Султан эле, Султан. Орысчасы Султан и Султан, что этот. Без айырмасы жок. Султан, бул Султан деле айырмасы жок. Эми биз сахнага кичине кыскараак, ыңгайлуураак, анан көрөрмөндү бизде өзүбүздүн товарыбызды сатууга эмете ыңгайлаштырабыз. Анан Султан кичине табышмактатып да. Султан деген баары бир Султан деп түшүнсө болот да. Бул жерде кичине сюжет менен толуктуруп айтып кетиш керек экен да. Султан деген сюжетине кичине бир шолу жасайын да. Бир эриккен падыша, кыларга иши жок, аябай тажаган баардык роскоштон дейбиз го. Зерегип, анан бир оюна бир жаман ой келет да, ошо менин ордума бирөөнү коюп, анан кийин башка кызматкерлерим кандай кабылдайт экен деп бир ой көрөйүнчү дейт да. Анан кийин бир көчөдө жүргөн алкаш президент болам, мен султан болам деп жүргөн бирөөнү алып келет да, ошону коюп коет. Анан бир кызыгы ошол падышаны баары тең падыша деп эле кабылдай берет экен. Билбейт. Билбей эле, бетине карабай, жүзүнө карабай, тег бийликти эле көрөтүн, жагымпаз, ушундай жанагындай деспоттарды, ушундай бир кандай десем, бийликке аябай тырышкан адамдарды биз өзүбүз колдон жасап барат турбайбызбы деген бир тужурумга келебиз аягында. Ошол алкаштын ролун, Султан ролун менен алдыңызга турган пакырыңыз ойнойт. Сиз өзүңүз ойнойсузбу? Эң сонун. Демек сиз режиссерлук кылып да анан ойнойт да экенсиз да. Буюрса. Айтычы, келиңиз, сиз өзүңүз баштап бир үзүм аткарып бербейсизби? Эми Султандын аты Султандын мындай монолог, кайрылуу, деси бар. Же баары эле диалогбу? Кичинекей образ. Монологум бар. Мындай. Келиңиз. Үйүндө көөсү ичип келип кырылып урушуп, катты жаңжал болгондон кийин кызы ыйлап, мен өзүм кол салам деп чыгып кеткенден көөстө сен күнөөлүсүң баарынан дейт. Бул аял жумуш иштеп келет, анан зрительге кайрылат. Мен чарчадым. Жалгыз кызым үчүн жүрөм. Мындан ары чыдай албайм. Эми эч ким жардам бербейт. Чын айтам, эч ким жардам бербейт. Ошол көчө үйдөн айрылдык. Карзыбыз бар. Баштан ашат карзыбыз. Көчө ансаз келгенсип бир жаңалык уктум. Көчө тууган агам, бир тууган агам бар го, келип үйдөн чык дейт. Үйдү бошот дейт. Ошол билбейм, биз байлаган токтуга айналдык го дейм. Баары бизге пычагын кезеп жүрөт.
Кыска эле ары карай. Ой, соны сиз чын жүрөгүңүздөн аткар идиңиз. Көзүңүздөн жаш чыгып кетсе. Кетип калам. Кээде ролго кире албай калган учурлар болот да, демек режиссердун мыктылыгы болсо керек. Анан жакшы актерлор үчүн жаман роль болбойт дейт. Кымбатайымсызга көбүнчө кандай ролдор жагат? Мисалы, терс каарман, оң каарман деп бөлүнөт го. Сизге мисалы үчүн. Оңгарман деген ол жакшы деген. Жакшы. Негизи мен былай карап турсам, баардык ролдерим сондай не экен. Жагымдуу ролдер экен. Бирок энди болашакта ойлойм бир жагымсыз ролду ойноо керек. Негизи өзүм каалайм жагымсыз ролду ойноо. Жаштыгың, сулууңуз үчүн ошондой ролдор берилсе керек, жакшы ролдор. Казакта сулууну эмне дейт? Сулуу дейт. Адеми кыздардан турбай, ошон үчүн жакшы ролдор берилсе керек да. Сол үчүн чыгар. Жылдызы бар дейт го, сахнада тартымдуу. Сол баардык ролдерим жагымдуу. Сөз түрдө баягы жылдызы бар үчүн баягы көрүүчүлөрдү да тарта бериш керек да, кантип жеткирет. Мисалы үчүн сиз кичине эле үзүм аткардыңыз, көзүңүздөн жаш чыкса биз жүрөгүбүзгө жетти да, мага дагычы. Демек, бул ролду жан дүйнөңүз менен сезгендигиңиз үчүн да, Ооба, биздин эреже боюнча мен ошол сахнадагы убакытта спектакль 1 саатпы, 1,5 саатпы башка кишинин өмүрү менен өмүр сүрүшүм керек. Ар бир минут, ар бир секунд адамдын назары үзүлбөй өтүп турат го. Ошол өзүмдүн өмүрүмдү кичине кое туруп, убактылуу ошол кишинин назарын бөлүп, оюн бөлүп, минута же секундуна бөлүп алып, ошол кишинин өмүрүн, ошол кишинин көңүл күйүн, ошол киши ошол обстановка, орусча айтканда, жагдайда ойноп чыгышым керек. Үзүлүп кетсем мен ал жерден, анда зрительдер менден кол үзүп калат. Алар чыгып кетет да, мени көрө баштайт. Бул артист мындай экен, тигиндей экен. А эгер ошондон үзбөй алып жүрүп атсаң, зритель, көрүүчүлөрүбүз кирип кетет дагы, сен мен жаныңда отурган сыяктуу, ошентип ушул бир үйдө отурган сыяктуу, ошол атмосферанын ичинде болот. Ошогон талпынууга, кармап отурууга атмосфераны тырышабыз. Ошол эң кыйындыгы биздин. Костоной областык казак драма театры, демек жаштар эмес, улуулар дагы бар да, эмгек сүйгөн артист деп айтылат, бизде эл артист деп айтылат. Ал жакта кандай кайратман, ишкер деп айтылабы Казакстанда? Бизде эми улуу муунун актерлору дагы бар. Конусбек Багайдаров деген мамлекет Казакстан Республикасынын эмгек сіңірген кайраткери деген атагы бар. Анан кийин Парасат орденинин ийгери, жана да көптөгөн эми атактарын ушундай көп эми аныкы. Анан дагы көптөгөн Шара Мусилова апабыз бар, Абдулмажид Иманов деген агамыз бар. Кудай буйрса, ошо кимден ушу гастролдук сапарды аякташыбыз менен сразу ошо кишилердин юбилейин жасайбыз. Кудай буйрса, быйыл 65-ке келип, кайра барып, ошолордун юбилейин жасайбыз. Актамен апамыз бар, маданият кайраткери. Ушундай көптөгөн, анан орто муун бир 50 жаштын тегерегиндеги адамдар, анан ушу жаңы келип аткан, ушу Жасулан сыяктуу былтыр да жылда эле келип атат эми. Жылда эле келип атат, Кудайга шүгүр. Труппабыз өзү 30 адам. Ар түрлүү жана жанрдагы актерлар өзүнүн шармы менен, амплуасы менен айырмаланып турат арине. Айтор биздин труппам өзүм аябай актер үчүн, режиссердун таптырмас эмелер да, байлыктар да, мындай айтканда. Ар түрлүү, кандай мына сулуу десеңиз сулуу, арык десең арыгы, жаш десең жаш. Типаждар, ар түрлүү. Амплуадагы актерлор да, мен үчүн аябай ушу жагынан аябай жеңилдик бар да. Эң сонун негизи эле ар бир спектакль бул режиссердун көз карашы менен болот да. Сиз тандаган актерлор өзүңүз тандайсыз да, ошол окуп туруп, ошол роль кимге көз алдыңызга элестейт да, мисалы үчүнчү. Анан бир эле жыл болуптур сиздин келгениңизге, бир жыл ичинде кандай жаш болсо дагы ушундай чоң ролдорду аткарыптыр да, катардагы ролдордон тартып. Акырындап көбөйүп келатат. Анан дагы бизде театрда азыр вот деген бар го, жаңы мурунку актерлор кетип калса ордуна дагы да киргизет. Ошондой бир көптөгөн ролдорду толуктойт
жанагы эмелерде спектакльде кетип калган актердин ордун басат. Экинчи состав. Ошондой быйылдан баштап бул ким Жасулан көптөгөн ролдорду алып иштеп атат, Кудай буйрса. Ошол ролдордун тууралуу айтып берер. Ооба, эң сонун Жасулан кандай ролдорду мына 1 жыл ичинде кандай ролдорду аткардыңыз? Кайсы спектакльдерде ойнодуңуз? Негизи барлык спектакльде ойнойбуз го, массовкале болсун, былай жан жакта. Бирок негизги көзгө түсөтүн Алжир, Кудай калса жакында жаңадан спектакль болайын деп атыр. Әлдирмаштын Әлдирманы деген. Сол кезде Мансур деген жигиттин өз менен катарлуу жигиттин ролун ойнойм, Кудай калса. Калган ролдер энди былай массовка иретинде жакында Ахмет Байтурсуновдун 150 жылдык мерейтою биздин Казакстан боюнча. Сол кезде биздин театрда спектакль болгон, Алаштын Ахмет деген. Сол жерде кымбат экенбиз бас солист болуп ан айтабыз, ан шыркайбыз. Ырдайбыз, Ырын уксаңыз, ырыңызды укпайлы анда кандай ырып карасыз, мүмкүн кыскача болсо дагы эме. Ахмет Байтурсуновдун сөзүнө жазылган эки жирин. Көшкенде жылқайдаймын, ахоу ала менен, аулаңа барушы едім ай, дала менен. Әрида шау, әрида шау ай, ай, ахоу екі жирен жалын тиген, жалғанда ғашығымсың ай, жаным сүйген. Әрида шау, әрида шау ай, ай. Эң сонун азаматсыздар. Үндөрү дагы абдан кооз экен, негизи эле баягы жаштын өзүнүн баягы деми, сулуулугу бир топ спектакльдердин жүзүн ачса керек да. Бул 3 спектакльде сиз режиссерлук кыласызбы же бирөөндө башкабы? Султандын аты Султан спектаклин Барзу Абдуразаков агабыз сакталаган. Ал эми калган эки Бишкекке же келген жок, ал киши келген жок. Ал киши Алматыда, азыр ал киши келе алган жок. Анан калган эки спектакль мен койгон спектакль, кичинекей адамдын чоң трагедиясы, комедиясы меники, менин чыгармаларынан да. Чеховдун аңгемелеринен куралган, инсценировкаланган спектакль. Анан Алжир спектакли да ушу алдар эле инсценировкаланган. Анын деле инсценировкасын, постановкасын да өзүм жасагам. Кудай буйрса. Жакшы. Негизи эле мисалы үчүн ошо биздин кыргыз театрларда Казакстанда көп барып, көп спектакльдер, театр фестивалдарга катышып жүрбөйбү. Демек, биздин Кыргызстанда дагы ошо казак туугандар абдан көп, эки элдин достугу чындалып, бир үй бүлөдө жашап жүрбөйсүзбү? Айти жеке. Анан ошондо 3 күн бирден болот экен кечки убакытка, ошо шаар тургундарын чакырып өтсөңүз, биздин ошо Бишкекте жакын жерден дагы көп келишет. Азыр бизде да театрлар оңдолуп, абдан жакшы кабыл алып калбады спектакльдерди. Ооба, биз ушу бизди тосуп алып жаткан Токтуболот Абдымонов атындагы Кыргыз улуттук академиялык театр аябай жакшы каршы алып атат. Аябай жакшы ремонт жасалган экен. Ошо свет оборудованиялары аябай жакшы. Жанагындай проекторлор менен аябай жана технически аябай жакшы жасалган экен. Анан зрительный залды дагы, анан фойелердин баары таң аябай көркөм, кооздолуп, жанагындай дизайндер менен жасап койгон экен. Аябай көзүм кубанды. Ошол эми ушу театрга бул тетиги алыстан 2000 километрден келдик. Ушу кыргыз элине, өзүбүздүн
жумуштарыбызды көрсөтөлүк деп, анан ушул театрдың тенденцияларын мындай деген бир сөз бар да, жана келип анан бул эмне деген спектакль, мен мындай койбойт болчумун, мен мындай коет болчумун дегендин өзү канчалыкты жанагындай бир жакшы жумуш дегенге жаңа ол да процесс да, карасаң процесс. Ошентип жанагындай профессионалдык чөйрөдөгү актерлар, режиссерлар келип жанагы тамашаласа болот. Анан ушу көрөрмөндөрдү чакырып кетет элем, ушу келип көрүп кеткиле. 2000 километрден алыстыктан келип атабыз, эми дивандан туруп, жакын эле 100 метр жүрүп койсоңор, аябай жакшы бир руханий азык алып кетесиңер деп ойлоймун. Султандын аты Султан деп жана айтып атабыз, ошол адамдарды биз канчалыкты бир деспоттарды өз колубуз менен жасап алганыбызды, ушундай тирандарды жасап алганыбыз тууралуу сөз болот. Бул кичине политический памфлет дейбиз, политический сатира болушу мүмкүн. Ошол жагынан аябай кыргызстандык көрүүчүлөргө аябай кызык болушу мүмкүн. Анан дагы мына кичине кимде Чеховду эми жакшы көрбөгөн эл жок. Барлык элдер аябай сүйүп, кинолорун тартып, спектакльдерин коюп атат. Бул эми аңгемелеринен негизи Казакстанда аңгемелерден куралган спектакль анчалыкта жок. Көбүнчөсү пьесаларын коюп атат, анан бирок аңгемелерди көп сахналай бербейт. Ошол жагынан да бир аябай кызыктуу болушу мүмкүн. Анан кийин Алжирде эми Алжирдин өзү бул жанагы казак элине ошо көбүнчөсү жок, Кудай сактап, ошо кыргыздардын аялдары жок ошол жердечи. Көбүнчөсү ошо жанагы казактын аялдары соттолгон экен да, анан грузиндердин, анан орустардын, анан жанагы венгер дейт, ушу башка улуттардыкы, Кыргызстандыкы Кудай жалгап жок экен. Жок эле болсун. Бирок ошол зардапты мындай сезип, ошо тоталитарлык режимдин зыяны тууралуу, Кызыл империянын кылган кылыгы тууралуу ошо көрүүчүлөргө аябай кызык болуш керек деп ойлоймун. Ошо келип көрүп, келип өз бааларын берип кетсе, нур үстүнө нур болот эле. Анан ошо жаштарды кармап калууда, мисалы үчүн бизде дагы азыр театрлардын көбү ошо жаштар менен толукталат. Анан айлык маяналары кандай? Айды жеке. Мисалы үчүн бизде эгер нарынга барып иштесе, ал жакта 2 эсе төлөнөт да, баягы суук, тоо шартында депчи. Демек Костонойдагы суук болгон үчүн буларга да ошондой төлөнөбү? Жок, айлык майына мурун болгон экен, мурдараак дагы, бир жыл мурун. Түндүк деп суукка. Азыр андай төлөнбөйт. Эми айлык маянаны ачык айтып койсом болбос чыгар. Шүкүр дейбиз да. Бир эмес эми биздин өнөр адамдары ооба салыштырмалуу келген кезде жогорураак биздин элде, Казакстанда. Экономиканын кичине өнүгүүсүнө алдыраак кадам басканына, бирер кадам алдыга кетип калганына байланыштуу жогорураак. Бирок эми өнөр адамдары бир сөз бар, ошол сөздүн чындыгы бар да, түбөлүккө калат. Кичине фанаттар жумуш дейт бул жерде. Биз жанагы материалдык байлыкты издей берсек, ал бүтпөйт го. Ал акча 1 сомдун эмне 100 сомго караганда 1000 сом көп болот, 1000 сомго караганда миллион көп болот да, анын чеги жок эмеспи, издеп кете бересиң өйдө жака. А маданияттык байлыкты жыйнап алса, кичине адам көкүрөгүңдү толтуруп алсаң, микрофонго, көкүрөгүңдү толтуруп алсаң, 1 сом болсун, 100 сом болсун, акчанын санына карабай каласың. Калат сыяктуу. Кандай буларга шарт түзүп берет буларга. Жан-жактуу өмүрлөрдү ойлоп жата турган жерлерин уюмдаштырып, кошумча дагы мамлекеттен табылып, кандай десем, кошумча колдоо иштер акысына кошулупчу, ойногон ролдорунун санына, сапатына карай дагы кошулуп, дем бериш үчүн жан-жактуу азыр чын эле кыйын кырдаалы, анткени баалуулуктар алмашып кетти эмеспи, тым. Ошол кезде жан-жактуу ойлоп тауып, чамалары келгенче кармап. За профессиональный мастерство деген надбавкасы бар. Ошо канча көп ойноду, ошолор ойноп барса, байланыштуу проценттерин зарплатасына 50%ке дейин кошулат. Кошулуп турат. 50, 40, 50, 60 жанагы 50ден ашпайт. 30, 20, 10% кылып беребиз. Анан кийин жаш мамандарга, специалисттерге өзүбүздүн театрдын бир квартирасы бар, ошол жерде 4-5 бала
турушат. Шарттар бар кетті, қымбат айым айтып берсең, шарттар жақсы кетті. Жаштар үшін жатақхана берілсе, айлық көбейсе, жаштар бардық жерде іштей берді, талантын конкурс жариялап, талантын өркіндету үшінші. Мен барды өлі жорда сіз айтқандай барлы іштей албайды, бұға бәі қалу керек, қызыққан, өзінің мақсатын орындатқысы келген. Бала кезде актер болом, актриса болом деп қиялданғандар эле иштесе, сиз мынакей билинбей 6 жыл өтүп кетти убактыңыз. Анан шарттары жакшы экен деп атпайсыз, баары бардык жерде шарт болсо, айлык көбөйтүп берсе, эмнеге иштебесе болбойт, Айлык жаман эмес, жакшы айлыгыбыз. Айлыгыбыз жакшы болгон үчүн жүрмүз го. Эмне айтам? Суук эле болбосо дебейсиз. Жок, 2 квартирасы бар, театрдын 4-5 комнатадан. Условия бар. Міне Жаслан экөөбүз соның бирөөүндө. Жаслан тагы жастар бар башкада. Жана общежитие сыяктуу, сонда турамыз. Биз ол квартира үчүн мисалы акча төлөйбүз. Театр төлөйт. Театр төлөйт, театрдын жанагы карамагындагы үй болгондуктан. Бәрі жақсы, условия бәрі жақсы. Театрдың шарты жақсы екен да демек, Ошоге жашагыла иштебеле бергиле, спектакльге катышып бергиле болгон ошо экен да. Биз 20%дан косулуп аткан жок жыл сайын. Мамлекет тарабынан да айлыктын өсүү. Токаевдин бир жаңкшы указы чыгып, ошо эми салыштырмалуу келген кезде маданият кызматкерлердики аябай төмөн экен да. Анан ушу жылда 20%тен көтөрүп атат. Ушу 24-жылга чейин Кудай буйрса 20% кошуп отурат. Биздин Баатыр агабыз менен Айза экөөбүз казак тургундар болуп калыптыр да, ошо 20 жылдан ошол жакта жашап, кандай режиссер айтып бергилечи, мынакей. Жаслан, сиз айтып бериңизчи кана. Баардык жерде ушулаш болот, анысы болбойт да. Бирок эми сиз кайсы жерде жүрсөң ошол жерден тилин анда Батырбек чакырбаш керек. Тилин билиш керек дегендейчи. Айтсаңыз, кана кымбат айым. Сиз бир эмес 2 спектакльде катышат экенсиз. Ушул агайыңыз койгон. Кана? Енді жаман деп қалай айтайын. Астында айтқаннан кейін деген ба? Бардық режиссерлер требует деп та баягы. Диктатура дейт го, баары бир диктатура. Анткени коюлуп жаткан коюлумду бир киши баштап, бир киши нукка салыш керек. Ушуну талаш тартыш болот. Ар кимдин 20 актер, 20 андан башка художник, свет, кийим жагын, сахнаны койчу, ошондой бир канча тармакты бириктирип келгенде бир көз карашка кантип багынабыз. Менин башкача оюм бар, ар кимдин башкача ою кетет да. Ошол кезде соңку точкан, соңку нүктө келип режиссерго багына турган болоктон, ол диктатура болот. Ошол кезде адамий тургулар арине болуп жатат го. Келишпейчүлүк, тил табышууга, бирок баары алып келип айтыр чыгармачылыктын жогорку деңгээлде болушуна. Батыр ага режиссер, сиз актриса, сизге ушул ролду сунуштады, кандай кабыл алдыңыз? Ошол жерде сурайт деп атам да. Мен енді ағайға сенем ғой, режиссерімізға сенем. 2 жыл ағайдың істеп жатқан, 2 жыл болды ағай сіздің жасап жатқаныңызға, жұмыс жасап жатқан. 2 жылдың ішінде маған тәуір рөлдер берді, шүкір. Рөлсіз қалдырған жоқ. Енді ағай өзі ойласып отырып берген шығар, осы сұлу қызға бір рөл берейін деген сияқты. Ағайымыз жақсы, тәртіп жағына көп көңіл бөледі ағай. Оған біз енді ешқандай әңгіме айтпаймыз, өйткені тәртіп болмаса, ештеңе болмайды. Айтайық, Батырбек аға, мен жұмысқа келген кезде, жұмыстың қасында университет бар. Ахмет Байтұрсынның атындағы университет. Сол жаққа актерлық шеберлік мамандығына оқуға түстім. Ол жақтағы мен ұстазым Батырбек Шамбетов. Ошон үчүн баягы окуучусун билип туруп алып келген турат. Эми баягы оңдол окуса дагы анын арасынан баягы идиректүү таланттуулар өздөрү эле көрүнөт экен да. Сам единомышленниктерибизди жыйнашыбыз керек дейт. Ушу театрдын баардыгы сиз ошо жаштарды баягы биринчиден театрга тартуу, ушундай таланттуулар баягы иштесе, азыр бизде таланттуулар көп го, көпчүлүгү баягы иштебей жанагындай бир бизнеске өтүп кеткендер көп да, бирок ошолорду кээде ушундай таланттуу экенин көрүп туруп анан өкүнүп калган учурлар болот да. Демек сиз азаматсыз ушундай жаштарды жумушка тартып, алар үчүн күйүп, алар үчүн бардык шарттар түзүп берип аткан, Айдежеке. Баарын эле колунан келе бербесе керек, Кыйын, режиссура мамандыгы чыны менен кыйын. Анткени биз башка
неле кыймылсыз заттар менен иштеген художник болсоң дейт да. Эчким жок, колуңда кистиң болсо, краскаң болсо, не дешет? Эч кимге кедерги кылбайсың, өзүң жумушуңду өзүң кыласың. Сенин дарыныңа, талантыңа байланыштуу чыгармаң чыгат, пайда болот, произведениең чыгат да. Бул жерде режиссердун жумушунун татаалдыгы тиги кишинин, партнер актерлордун жан дүйнөсүн суруп чыгыш керек да, эмоциясын. Анын үчүн биз өпкө жүрөгүбүздү коюп бере албайт да, колун салып. Кист эмес да сүрөт салып койгонго. Ошол жагынан кыйын да, биз адамдын жан дүйнөсү менен иштейбиз да. Актер өзүнүн жан дүйнөсүн аңтарып, теңтерип, ичек карыны суруп, керек нотаны табыш керек. Режиссер ошого жардам бериш керек. Эң кыйындыгы ошондо чыгар. Бирок биздин негизи жалпы кесибибиздин театрдын эң бир жакшы сүйкүмдүү кишилер келбейт, тартылбайт. Мисалы жаштарды тартуу маянасы азыраак дегенде. Биз адамдын жан дүйнөсү менен иштейбиз. Эң бир кызык кесип бул. Анан күнүмдүк, бир күндүк жумушуң экинчи күндүккө кайталанбайт. Бир краскада өтпөйт да, бир тондо. Ошон үчүн да кызык чыгат. Ошон үчүн кызык. Ар бир алган ролуң жаңы белес, жаңы күйөөгө чыккандай, жаңы үйлөнгөн сыяктуу, жаңы ал сенин жаныңдагы кишиң да, жаңы алган образың. Ошол сыяктуу жаңы үйгө келин болуп түшкөн сыяктуу жаңы обстановка. Көшөгөнүн артындагы жашоо өзүнчө бир башка да. Көпчүлүккө кызык да, бирок ал дагы эч качан айтылбайт, көрүнбөйт дегенде, ал ар бир актер, актрисанын жүрөгүндө, түпкүрүндө жашай берет экен да, кыялы да, максаты дагы. Эң сонун кандай тосуп алышты биздин борбордогу ошо театр ишмерлери? Аябай жакшы, аябай жылуу күтүп алып атышат, тосуп алып атышат. Ушул учурдан пайдаланып, ушу Маданият министрлигине, Токтогулот Абдымонов атындагы театрдын жамаатына, жалпы директору Асыл Өгөзбековке, дагы көптөгөн бизге кол учун берип аткан азаматтарга чоң рахматымды айтам. Ушу телевиденияга чакырып көпчүлүккө тааныштырып атканыңызга сиздерге рахмат айтам. Ушу КТРК каналынын жанагы алып баруучусу өзүбүздүн кесиптешибиз Нурдөөлөт Копоев ушу чакырып биз келаткандан баштап эле ушу сен келип бизге конок болуп кетсеңиз деп айтып атат. Ошонун баары тең жылуу эме да. Ушу тууган тушкандарыбыз ушу коллективин келип атат деп жанагы дасторкондорун жайып жүрөт. Аябай жакшы. Ушу эки элдин жанагы достугу, мейман достугу, эки элдин жанагы бири-бири менен таанышып, достошуп кеткени керек. Биздин эгер ошол ишибиз ишке асса, ошо биздин мактанычыбыз, жеткен жетиштигибиз ошол деп эсептеймин. Сонун жеке эле иш менен эмес, анан туугандарга да келип турасыздарбы? Эже эс алганы Кыргызстанга, Ысык көлгө жайында эс алганы? Албетте, кантип туугандарды таштап кетебиз. Жаздын күнү биздин дем алыш учурубуз жаз күнүнө келет, бүткүлү эмеде. Ошол кезде келип эмгек өргө, ата-энебиздин алдынан өтүп, батасын алып, кызматын кылып аз убакытта кабак кашына карап келгенде келип туруңуздар кенендирээге. Кымбат айым, эми Жасулан, мына Кыргызстанга биринчи келип атыптырсыздар. Биздин жалпы элибизге бир жакшы тилегиңиздерди айтыңыздар. Жаштын тилегин берет дейт го. Келиңиз анда, кымбат айым. Канат. Енді тилек дегенде ең біріншіден мына Бишкек қаласына сіздерге жалпы жылы қарсы алып жатқандарына көп рахмет айтамыз. Ең біріншіден, екіншіден спектакльге шақырамыз, бізге келіп қолдау көрсетіңіздер, қол шапалақтап, қол шапалақтап, демеу беріңіздер. Сол Қостанайға келіңіздер, жалпы Қазақстанға келіңіздер, біз де сіздерді осылай құшақ жая қарсы аламыз. Негізі Бишкек бір андай, қалай айтсам, бір қабақ түйіп емес, жарқырап, жылы болғандықтан деп ойлаймын. Сондай бір көңіл күй сыйлап жатыр. Ұйқым да келмейді. Сондықтан спектакльға шақырам барлықтарыңызды, Бишкек қаласының тұрғындары, қонақтары келіңіздер. Рахмат, Жасулан келіңізсіз. Қырғызстан халқына, бауырларымызға көп алғысымды білдірем. Келгеніңізде шетелден келді ғой деп көздің қырымен қарамайды. Театрдағы ағайындармен танысамыз, құдай қаласа бүгін. Қырғызстан халқы тіпті Батырбек Айдапайымыздың өздерінің туысқандары, бауырмалдығы соншалықты бізді қонаққа шақырып жатыр да. Ең сау. Көп рахмет айтам.
бауырмалдығыңыз ажырамасын, барлықтарыңызға жақсы күн тілеймін. Рахмат, ыраазычылык, Кудай буйрса ошо зал толо эл болсун, ашылат болсун барган жериңиздерде. Бул эми биринчи кадам экен, жол ачылыптыр, демек көп келет болушуңуздар керек. Тажрыйбабыз көбөйүп келатат буюрса. Батпаттан келген Эң ыраазычылык анда урматтуу телекөрүүчүлөр, Кудай буйрса мына ушул бүгүндөн баштап 7 октябрь өзүңүздөр билгендей мына ушу Токтогул Абдумов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында Казакстан Республикасынын Ильяс Омаров атындагы Костанай областык драма театрынын спектакльдери башталат. Спектакльдер кечки саат 18:00 ооба келиңиздер, сөзсүз түрдө колдоо көрсөтүңүздөр. Биздин мынакей коңшу өлкөдөн келген биздин актерлордун тажрыйбасын көрүңүздөр, спектакльдерин көрүңүздөр. Кыскасы Бишкек шаарында эң сонун майрам баардыгыңыздарды күтөбүз. Эми сиздерден да ак тилек болсун, келиңиз эми батырга, элибизге. Рахмат, качанда болсун ушу эки элдин достугу ныгая берсин. Биз төскөйдө малы дейт казактар. Төшөктө башы кошулган элбиз. Эки мамлекет бир элбиз. Ар качанда ошол достугубуз үзүлбөсүн. Качан жанагы агайын татуу болсо, ат көп, абысын татуу болсо, ас көп дейт казакча айтканда. Ошол бири-бирибизге тең сыйлашып, сый урматтын үстүндө эле жүрөлүк. Эч кандай кабак бүркөбөй, чынында эки мамлекетти бириктире турган биринчи маданият, андан кийинкисин баары тең экономика, андан кийин жанагы көптөгөн проблемалардын баары тең чыга баштайт го. Эң биринчи ушу маданияттан, мамиледен башталса керек. Ошондуктан биздин мамилелерибиз, эки элдин мамилелери ушу жакшы болсо экен деген ниетпен келип атабыз. Ошо ар качан ушу бекемделе берсин. Айдайм, сиз айттыңыз, кыргыздын кызы катары, казактын актрисасы катары. Биринчи тилерим эми бизге эки элдин достугу чыңдала берсин, тынчтык болсун, кайсы элде болсо да тынчтык болсун. Колубузга каруу алып, чек арада турбай, гүл алып театрга барган күндөрүбүз көп болсун. Рахмат, ыраазычылык. Анда Кудай буйрса жалпыңыздарды бүгүндөн баштап Токтогул Абдумов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынан күтөбүз. Дагы жолу кош келиңиздер, ыраазычылык. Бар болуңуздар, мыкты ролдорду жарата бериңиздер. Бизге ушинтип ЛТРдин төрүнө келип туруңуздар, ыраазычылык билдиребиз. Ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна келип жеттик. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.